Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде утренний видео. Также бүгүн бизде көп задачалар турат. И в общем бүгүн бизде жаңы челлендж деп айтсам болот да. И биздин задачабыз бүгүн торговля кылып $50 балансыбызды 1100 же болбосо $1500 көтөрүшүбүз керек болот да. И кстати бүгүн бизде ушундай бир марафон жаңы буюм телефон алышыбыз керек болот торговлябызда да. И болгону $50 менен баштайбыз да. $50 менен $1500 көтөрүп вывод кылабыз. И бул суммага мен iPhone 17 Pro Max аламын да. iPhone 17 Pro Max же болбосо обычный Pro. Вот, так что давайте баштайлы. Уже компьютердун алдындамын и в общем достор, азыр биз платформага киребиз и биздин балансыбызды сейфке которобуз да. Азыр балансым 73.160.000. Бул жактан мен азыр сейфке киремин и сейфиме $73.110 кайра сейфиме хранение калтырып коем да. И бул $50 менен башында айтканымдай эле достор 1700 же болбосо $1500 чейин көтөрүшүбүз керек болот да. Так, открыть сейф, открыть сейф кылабыз и бул жакта биз акчабызды которуп койсок болот да. Так, бул жакта добавить средства деген бар. И бул жакта реальныйдан перевести на сейф сумма бул жака жазабыз. Так, менде $73.110 да. Всё. Отправить кыламын дагы и всё, баланс увеличен болду. Всё понятно кылабыз и балансыбызда азыр $50 калды да. Так, торговляга киребиз и бүгүн бизде старинный өзүбүздүн жанагы анти-мартингейл, өздөрү билесиздер анти-мартингейл эмне экендигин. И ушул анти-мартингейл менен биз силер менен разгон кылышыбыз керек болот достор да. Азыр биз жакшы бир валютный параларды табабыз и жакшы валютный паралардан биз сиздер менен уровень трендтен достор, болгону трендтен эле сделкабызды ачышыбыз керек болот да. Тренд деген өзүлөр билесиздер, восходящий тренд же нисходящий тренд. Бир эле направление кетип графиктин артынан эле биз сделкабызды ошол эле артынан ачышыбыз керек болот да. И самый главный момент биз сиздер менен астыңкы уровеньдерден же үстүңкү пиктерден ачышыбыз керек болот да. Биринчи валютная пара австралиец, канадец OTS болот. Бизде көрүп тургандагыдай эле азыр нисходящий тренд болуп атат и биздин уровенибизге келип калыптыр да. Уровень поддержка. Азырынча бизде дагы пока что график дагы астыга түшүшү мүмкүн. Ошондуктан 1 минутка $50 азыр дагы продолжениега ачып берем астыга. И бул уровеньден биз экинчи сделкабызды уже жогору ачышыбыз керек болот да. Себеби бул жакта бизде азыр данный момент графигибиз уровень перепроданностьубузга келип калыптыр да. Мынакей биздин RSI'быз көрсөтүп атат бизде мынакей зона перепроданностька кирип кеткендигин да. Вот, и бул жактан биз сделкабызды уже жогору ача беришибиз керек болот да. Но пока что бизде азыр нисходящий тренд болуп атат достор да. Мынакей мурда бул жакта бизде пересечение болуптур эле. Мынакей индикатор аллигаторубуз бизде пересечение болгон и ошол моменттен бери бизде уровень сопротивлениядан бери бул жакта бизде нисходящий тренд болуп түшүп баратат да график. Азыр биз по тренду эле сделкабызды сатууга ачып атабыз да. Акыркы 2 секунд и биздин сделкабыз успешно плюска жабылды достор. Отлично. Так, эми болсо биз бул уровеньдерден азыр жогору ачышыбыз керек болот да. Так, көрүп тургандагыдай эле бизде ретест болуп атат да. Мынакей мурдакы уровень поддержкабызга и бул жерден биз азыр ушул жерлерден ача берсек болот го деп ойлоп атам. $96 1 минуткө жогору кеттик достор. Любой моментте график бизде азыр разворотту көрсөтүш керек да. Биз азыр индикатордун жардамы менен уровеньден биз отскокко ачып жатабыз да. Так, мынакей мурдакы картина. Азыр бизде бул жерде график көтөрүлүш керек деп ойлоп атам да. Кичине рисковать этип атам, бирок возможно даже и график көтөрүлбөй коюшу мүмкүн да. График астыга эле түшүп кете бериши мүмкүн да. Вот, если бул сделкабыз азыр минуска жабылып кала турган болсо
анда бизде дагы бир попытка болушу керек да, достор. Дагы бир попытка кылыш керек болуп калат. Сейфтен дагы $50 счетума которомун, достор, да. Так, 11 секунд. И да, достор, бул сделкабыз экинчи сделкабыз минуска жабылып калды да. Ладно, экинчи попытка кылабыз анда. Сейфтен $50 дагы алайын. Так, вывести кыламын. Так, $50, достор. Отправить средства. Так, все, $50 кайра пополнение болду. Кийинки валютная пара AE Чаневая ОТС болот. Биз бул жерден жогору 1 мүнөткө сатып алабыз, достор. Айет дирхам китайский юаньда бизде тренд восходящий болуп атат. Бизде көрүп тургандагыдай эле азыр ретест көрсөтүп атат. Биздин уровень сопротивлениябызга мурдакы мынакей бул жакта уровень бар экен эле. И бул уровеньде көрүп аткандагыдай эле пробой кылды да. В целом график бизде бир эле направленияга өсүп кетип атат. Мынакей сопротивление пробой, далее выход болду бул жакта. И бул жерде азыр небольшой ретест кылып кайрадан дальше трендибиз жогору уланып кетип атат да. Так, 20 секунд. Үчүнчү сделкабыз бүгүнкү бизде. 1 сделка, плюс 1 сделка, минус болуп калды. Но да, болуп турат, достор. Потому что биз азыр агрессивно торговля кылып атабыз. $50 менен биз $1500–1700 чейин көтөрүп атабыз, достор, да. Вот, и бул нерсеге дагы, конечно же, кичине рисковать этишибиз керек болот да. $100–150, $200. Ошондуктан биз кайрадан эле экинчи попыткабызды кылып атабыз. Так, плюс жабылды $96. Эми болсо кийинки котировкага өтөм. Кийинки валютная пара аут швейцарский франк ОТС болот. Тренд восходящий 1 мүнөткө $96 жогору ачабыз, достор. И бул жерде азыр мен силерге көрсөтүп кетейин 5 мүнөттүк таймфреймибизде да, мынакей 5 мүнөттүк таймфреймде бизде негизинде эле график азыр бизде ылдыйга түшүп баратат. Мынакей ылдыйга эле түшүп баратат, бирок бизде разлом бар. То есть мынакей могул жерде бизде перепроданность болгон, RSIга кирген бул жакта, зона перепроданностьта мынакей могул жерде. И ушул жерден баштап бизде график резкий подъемдор башталган. Далее бул жакта бизде нисходящий тренд линиябызды, могул линиябызды пробой кылды, көрдүңөрбү? Пробой кылды и бул жерде бизде азыр бычий флагты көрсөтүп атат, достор. Дагы тренд уланыш керек жогору. Ошондуктан бул жакта биз үстүгө ачып атабыз, достор, да. Рисковать этип атабыз, айткандагыдай эле, достор. Риск биринчи сделкабыз $50 пополнение кылганыбыз, конечно же, сливать этип койдук. Бирок кайра $50 менен биз экинчи шанс берип атабыз да өзүбүзгө. Конечно же, $1500 же болбосо $2000 тапкыңар келсе, биз рисковать этишибиз керекпиз да. Риск жок, эчтеке таппайсыңар, достор. Так, плюс болду $184. Троллит швейцарский франк дагы бир жолу могуреки откаттан көрүп тургандагыдай эле откат болуп атат. Бир аз коррекция болуп атат. Ушул астырак уровеньден мен 1 мүнөткө дагы бир жолу $184 жогору ачамын, достор. Дагы бир жолу рисковать этебиз, достор. Экинчи жолу рисковать этип атабыз. Экинчи жолу риск бул ушундай жакшы пайда алып келет да. То есть если сен $1500, $2000 иштеп тапкың келсе, башында рисковать этишиң керексиң, и акчаң менен да рисковать этишиң керек болот да. Биринчи попытка $50 болбой калды, 1 плюс 1 минус болуп калды, но азыр кайра эле биз экинчи попытка дагы бир жолу рисковать этип атабыз. Возможно, экинчи попыткада сенде бардыгы болот да. Вот, ошондуктан всегда стремись попытка кылып кыла бериш керек да, бардыгы болот. Так, и биздин по поводу командабыз боюнча да, обучение и торговлябыз боюнча. Бизде 2 маал торговля болот. Команда менен ал жакта мен торговляларымды, сигналдарымды, то есть ушул ачкан сделкаларымды мен бир маалда жөнөтүп турамын да. Telegram каналыма. Telegram каналдын ссылкасы видеонун описаниясында болот. Мынакей сигналдар ушундай кылып жөнөтөмүн. Биринчи сессия күндүзү саат 3-тө башталат, экинчи сессия кечинде саат 9-да башталат да. Толук маалымат мынакей биздин Telegram каналыбызда алсаңыздар болот. Ссылкалар бардыгы видеонун описаниясында болот же комментариянын башында болот, достор. Так, плюс болду. 3 сделкабыз тең подряд плюс болуп жабылып атат. Далее $354. Евро швейцарский франк $354 1 мүнөткө жогору ачабыз. И көрүп тургандагыдай эле бизде бул жерде ступенька болуп атат да, мынакей. Тоже восходящий тренд, бирок бизде мынакей ступенькалар менен подъем, понижение, подъем, понижение, подъем, понижение. Мынакей подъем, дагы бир жолу понижение болуп атат. И ушул понижениялардан астырак уровеньдерден биз могуреки жактардан жогору ачышыбыз керекпиз да. Мынакей 1, 2, 3, мына могул жерде азыр дагы падение болуп атат. И ушул жерден биз жогору ачабыз да, көрүп тургандагыдай эле ступенькалар да.
Вот, тренд восходящий болуп атат. График бир эле направленияда жогору кетип баратат. И максимумдарды биз бул жакта көрүп атабыз. Обновление болуптур. Мынакей максимум мурдакы обновление болду. И азыр мынакей ретесттен кийин көрүп тургандай эле график резко подъем болуп көтөрүлө баштады да. Так, 10 секунд сделкабыздын жабылышына. И бул сделкабыз менен биз балансыбызды $679 көтөрүп өткөнбүз, достор. Отлично. Бул биздин 1, 2, 3, 4-чү плюсубуз и $679 уже плюстабыз, достор. $679 менен азыр биз уже 5-чи опцион менен да, 5-чи плюс менен уже $1303 чейин көтөрүп өткөнбүз, достор. Кийинки валютная пара евро новозеландец OTS болот. Биз бул жерден жогору ачабыз $679 полный суммага, достор. Полный сумма жогору ача беребиз. $1303 пайда көрүп өткөнбүз бул сделка менен. Так, бул жерде мен эмнени байкадым? В целом бул жакта мен эмнени байкадым? Тренд нисходящий болуп келатып эле бизде мынакей тренд разлом болуп көрсөтүп атат. Көрдүңөрбү? Бул жакта бизде аллигаторубуздагы пересеченияны көрсөтүп атат. И ушул жактан бери баштап бизде мынакей зона перепроданность, почти зона перепроданностьтан RSI'быз жакшы подъемду көрсөтүп атат да. Вот. И мурдакы картинада бул жакта андай жок экен да. Могул жакта бар экен эле, бирок бул жакта бизде горизонтальная линия болуп бир эле тренд болуп туруптур эле да. Азыр болсо бизде трендибиз восходящий болуп көрсөтүлүп жогору кетилип атат да. Так, акыркы 3, 2, 1, есть, достор, плюс $1303 плюс. Так, эми болсо давайте $1500 кылайлы и ошол менен азыр акчабызды вывод кылабыз и потом уже барып телефон алабыз, достор, да. Так, $300. $300 ачайлы, 1 мүнөткө дагы бир жолу жогору ача беремин, достор. Тренд восходящий болуп уланып кетиш керек. Мынакей көрүп тургандай эле зона перекупленность, точнее, кирди и зона перекупленностьтан карабай эле график жогору эле кетип баратат да. Всё. Ушул менен азыр акчабызды плюска жабылып калса, вывод кылабыз, достор. Вывод кылабыз и барып уже даярданып ЦУМга барып телефон алганга даярданабыз, достор. Так, акыркы 5, 3, 2, 1, 0. Отлично, достор. Сделкабыз плюска жабылды. Всё, эми болсо, достор, вывод кылабыз, достор. Вывод средств $1580 полный суммабызды биз выводко киргизебиз крипто кошелегубузга, достор, да. Финанска киребиз, вывод средств и xbt.kg сайтына эле вывод кыламын, достор, да. Tether кошелегума и ошол xbt.kgден мен кайра өзүмдүн картама которуп алам да. Optima Bank же болбосо Mbankка которуп алсак болот, мынакей. Так, всё, продолжить басамын. И всё, запрос на вывод успешно отправлен. Балансыбыз 0 болуп калды, достор. Всё. Ушул менен күтөбүз. Азыр где-то бир 1 саат, 2 саат максимум күтүшүбүз керек болот и балансыбызга xbt.kgге түшөт да. Мынакей xbt.kg ушул сайттан мен азыр обналичивать этем да. Негизинде эле ушул сайттан обналичивать этем. Мынакей xbt.kg. Крипто кошелек бул Кыргызстанда иштейт. Ушул жактан регистрация өтөсүздөр. Толук обучениялар бар. Алып алсаңыздар болот. Обученияларыбыз телеграмыбызда да. Кат алабыз профилде. Ссылка болот телеграмыбыз. Ошол жакта өтүп жатсаңыздар болот, достор. Хорошо. Так, достор, обналичивать эттим. Бүгүн целый день банкта болдум, где-то 1 сааттай. И, в общем, достор, бул жерде $1500 кичине көбүрөөк. Менде дагы бир аз акчам бар болчу эле картамда. И вот обналичивать эттим, достор, да. Бул жакта $13.000 ушундай, достор. И iPhone, достор, приобрел. Мынакей жаңы эле келдим. И ушундай iPhone приобретать эттим. Также получается Ray-Ban дагы очки алдым. Такой вот. И чек. Көрсөтүп коеюн, что это реально, что кредит эмес, реально наличный алдым, да. Мынакей суммадан полный сумма көрсөңүздөр болот. Ну что, достор, ушул менен видеоролик бүтөт. Бүгүн бизде торговля болду. Реальностьтер көрсөттүм, что возможность бар экендигин рисковать этсеңиздер болот да. И, конечно же, биздин башында болбой калды, но потом кайра дагы бир жолу $50 биз
все же жеттик достор да. Вот и iPhone получается мынакей муляж эмес, жаңы активировать еттим, распаковка кылдым. Толук распаковканы Инстаграмда көрсөңүздөр болот достор. Биздин эртең обучениябыз жана торговлябыз Телеграмда болот. Биринчи сессия күндүз саат 3-тө, кечинде саат 9-да экинчи сессия болот. Ссылкалар бардыгы видеонун описаниясында.